Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен 8 класстын физика сабагын окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги телесабагыбызды баштайбыз. Теманы жазып алгыла. Ар кандай чөйрөдөгү электр тогу деген глава боюнча көнүгүү иштөө. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө ар кандай чөйрөлөр, металлдар, суюктуктар, газдар, вакуум жана жарым өткөргүчтөр. Алардагы электр тогу дегенди кайталап, глава боюнча кайталайбыз дагы, көнүгүүлөрдү иштейбиз балдар. Анда эмесе бүгүнкү сабакка көңүлүңөрдү бургула. Ар кандай чөйрөдөгү электр тогу. Ал чөйрөлөр кайсылар? Металлдар, суюктуктар, газдар, вакуум жана жарым өткөргүчтөр. Мына ушул ар кандай чөйрөдөгү электр тогун алып жүрүүчүлөр эмнелер экендигин билдик. Эми ошолорго карата мисалдарды иштейли. Биринчи, талаанын чыңалышы 96 милливольт бөлүнгөн метр учурунда электрондордун өтүш концентрациясы n барабар 10-28 даражасындагы метр минус куб болсо, болот өткөргүчтөгү электрондордун багытталган кыймылынын ылдамдыгын тапкыла деген маселени иштейли балдар. Биз билебиз, электр тогу деген бул зарядталган бөлүкчөлөрдүн ирээттелген багытталган кыймылы. Электр тогу электр чынжырында агат. Электр чынжыры дегенибиз ток булагы жана керектөөчүлөр өткөргүч аркылуу туташтырылып, электр чынжыры түзүлөт. Мына ошол электр чынжырындагы ток булагындагы электр талаасынын таасири астында металлдардагы электрондор кыймылга келип, өткөргүч боюнча электрондор агып, чынжырда электр тогу пайда болот. Металлдарда электр тогун алып жүрүүчүлөр эркин электрондор дегенбиз. Эми силер экрандан көрүп атасыңар, чынжырда электрондор кыймылга келип агып атат. Мына ушул учурда электрондордун өтүш концентрациясы дегенибиз бирдик көлөмгө туура келген электрондордун саны. Башкача айтканда, агып аткан электрондордун саны концентрацияны n тамгасы менен белгилейбиз. n барабар 10-28 даражасындагы метр минус куб экен. Электр талаасынын чыңалышы 96 милливольт бөлүнгөн метр экен. Эми ушундай болгон учурда өткөргүчтөгү электрондордун багытталган кыймылынын ылдамдыгын тапкыла деп атат. Электрондор ирээттелген багытталган кыймылга келгенде электр тогу пайда болот. Кыймылдап аткан электрондордун ылдамдыгын табышыбыз керек экен. Берилишин жазып алалы. E барабар 96 милливольт бөлүнгөн метр. Муну вольт бөлүнгөн метрге айландырсак, 9,6 көбөйтүү 10-2 даражасындагы вольт бөлүнгөн метр болот. Электрондордун өтүш концентрациясы n барабар 10-28 даражасындагы метр минус куб болсо, болот өткөргүчтөгү деп аткандыктан, болот өткөргүчүнүн салыштырма каршылыгы ρ барабар 12 көбөйтүлгөн 10-8 даражасындагы ом көбөйтүлгөн метр деген бирдик менен чыгарылат. В ылдамдыгын табышыбыз керек. В барабар ρ. Балдар, силер бул жерден бир нерсеге көңүлүңөрдү бурсаңар. Биз буга чейин өткөргүчтүн салыштырма каршылыгынын бирдигин ом миллиметр квадрат бөлүнгөн метр менен чыгарганбыз. Ал эми бул мисалда бирдиги ом көбөйтүлгөн метр болгон учурда салыштырма каршылыгы болоттугу 12 көбөйтүлгөн 10-8 даражасына барабар болду. Эми чыгаруу. U барабар E көбөйтүлгөн L деген формуланы билебиз. Бул чыңалуу менен чыңалыштын байланышы. Чыңалыш электр талаасынын күчтүк мүнөздөмөсү, чыңалуу электр талаасынын энергетикалык мүнөздөмөсү. Электр талаасынын күчү болбосо, зарядталган бөлүкчөлөр бир орундан экинчи орунга жылбайт. Демек, менен U экөөнүн байланышы мына ушул экен. Болгондуктан U чыңалуу болот экен. L бул өткөргүч боюнча электрондордун жылган аралыгы. R барабар ρ
көбөйтүлгөн L бөлүнгөн S деген формула өткөргүчтүн каршылыгынын формуласы. I барабар U бөлүнгөн R деген чынжырдын бөлүгүчүн Омдун закону. Токтун күчү I барабар U бөлүнгөн R. U бөлү R'дин ордуна ρ көбөйтүлгөн L бөлүнгөн S деген формуланы коебуз. Мына ушул бөлчөктүн бөлүмүндөгү S бөлчөктүн алымына чыкканда барабар U көбөйтүлгөн S бөлү ρ көбөйтүлгөн L деген формула чыгат. Барабар U барабар E көбөйтүлгөн L көбөйтүү S бөлү ρ көбөйтүлгөн L. Мында L менен L кыскарып кетет дагы, барабар E көбөйтүлгөн S бөлүнгөн ρ. I барабар E көбөйтүлгөн S бөлүнгөн ρ деген формуланы мына ушинтип чыгарып алабыз. Эми кийинки дагы I барабар N көбөйтүлгөн V көбөйтүү S көбөйтүү E деген формула. Бул өткөргүч аркылуу агып аткан электрондордун ылдамдыгы жана концентрациясы өткөргүчтүн туурасынан кесилиш аянты байланышкан формула. Эми карасаңар балдар, бул эки теңдемеде барабардыктын сол жактарында I болуп атат. Барабардыктын сол жактары барабар болсо, анда оң жактарын дагы барабарлап алабыз. Биринчи теңдемеде сол жакта E көбөйтүлгөн S бөлү ρ барабар N көбөйтүлгөн V көбөйтүү S көбөйтүү E деген формула чыкты. Мына ушул формуладан биз V ылдамдыкты таап алабыз. Анда V ылдамдыкты тапсак, E көбөйтүлгөн S бөлү ρ N көбөйтүү S көбөйтүү E деген формула чыкты. Бул формулада балдар E электр талаасынын чыңалышы, S өткөргүчтүн туурасынан кесилиш аянты, ρ болот өткөргүчтүн салыштырма каршылыгы, N концентрациясы, S өткөргүчтүн туурасынан кесилиш аянты, бөлчөктүн алымындагы S менен бөлчөктүн бөлүмүндө S кыскарып кетет дагы, анда бөлчөктүн алымында E бөлү ρ көбөйтүү N көбөйтүү E деген формула чыгат. Мынакей бөлчөктүн алымындагы S менен бөлчөктүн бөлүмүндөгү S кыскарып кетет. Эми V барабар E бөлүнгөн ρ көбөйтүлгөн N көбөйтүү E деген формула чыкты. Мына ушул формулага коюп эсептейбиз. Анда V барабар E электр талаасынын чыңалышы 9,6 көбөйтүү 10⁻² даражасындагы вольт бөлүнгөн метр бөлү 12 көбөйтүлгөн 10⁻8 даражасындагы ом көбөйтүлгөн метр, бул болот өткөргүчтүн салыштырма каршылыгы көбөйтүү N'дин ордуна 10⁻28 даражасындагы метр минус куб көбөйтүү электрондун заряды 1,6 көбөйтүү 10⁻19 даражасындагы кулон барабар 0,10 метр секунда чыгат экен. Балдар, эми метр секунданын чыгарылышын мен силерге көрсөтүп берейин. V барабар вольт бөлүнгөн метр бөлү ом көбөйтүлгөн метр көбөйтүү метр минус куб көбөйтүү кулон барабар бөлчөктүн алымында вольт бөлү метр көбөйтүү вольт бөлүнгөн ампер, бул ом вольт бөлүнгөн амперге барабар, ошонун ордуна вольт бөлүнгөн ампер деп жазып алабыз, көбөйтүү метр. Метр минус кубту 1 бөлүнгөн метр куб деп жазып алабыз. Метр менен метрдин көбөйтүүнүсү метр квадрат. Метр куб менен кыскарат да бөлчөктүн бөлүмүндө 1 метр калат. Ал бөлчөктүн алымына чыгат метр. Ампер менен ампер кыскарат дагы бөлчөктүн бөлүмүндө секунда калат. Демек, ылдамдыктын бирдиги метр секунда ушундай чыгат экен балдар. Мына ушундай жол менен эсептөөлөрдү жүргүзүп атканда бирдиктерди кошо чыгарганды үйрөнүп алышыбыз керек. Демек, жообу 0,10 метр секунда ылдамдык менен электрондор кыймылдайт экен. Биз бул мисал менен балдар металлдардагы электр тогун кайталап алдык. Металлдарда электрондор электр тогун ташып жүрүүчүлөр экендигин билебиз. Вакуумда электр тогун ташып жүрүүчүлөр
электрондор деп айтканбыз. Эми ошого карата төмөнкү мисалды иштейли. Диоддун катоду менен анодунун ортосу 1 сантиметрге барабар. Аноддук чыңалуу 440 вольт болсо, катоддон анодго чейин электрон канча убакытта жетет? Кыймылды бир калыпта ылдамдатылган деп эсептегиле дейт. Берилди. D барабар 1 сантиметр. Бул катод менен аноддун ортосундагы аралык. Бул 0,1 метрге барабар. Аноддук чыңалуу U 440 вольт болсо, катоддон чыккан электрон анодго чейин канча убакытта жетет? Тыны табышыбыз керек. Муну чыгаруу үчүн биз электрдик күчтү билишибиз керек. Электрдик күч F барабар E көбөйтүлгөн чоң E. E электрон көбөйтүү электр талаасынын чыңалышы. Электрондорго ылдамдануу берген күч F барабар M көбөйтүлгөн A. Биз ушул формуладан A'ны таап алабыз. A барабар F бөлүнгөн M. E барабар U бөлүнгөн D. Бул жерде аноддук чыңалуу берилип аткандыктан электр талаасынын чыңалышы менен чыңалуунун ортосундагы байланышкан формула мына ушул формула менен аныкталат. D экөөнүн ортосундагы аралык, анод менен катоддун ортосундагы аралык. A барабар F бөлүнгөн M деген формуладагы F'тин ордуна электрдик күчтү коебуз. Ал E электрондун зарядын чыңалышка көбөйткөнгө барабар. Бөлүү M. E электрондун заряды көбөйтүү E барабар U бөлүнгөн D дедик. Бул чыңалыш менен чыңалуунун байланышы. Ошону ушул Э'нин ордуна койсок, E көбөйтүлгөн U бөлүү M көбөйтүлгөн D деген формула чыкты. D бул катоддон анодду көздөй электрондор агып аткандагы электрондордун басып өткөн жолу. D барабар A квадрат бөлүнгөн 2. Бул ылдамдатылган кыймыл болгондуктан A ылдамдануу менен байланыштуу болот. D барабар A квадрат бөлүнгөн 2 деген электрондун басып өткөн жолу дедик. Мына ушул формулада D A барабар E U бөлү M көбөйтүлгөн D барабар A квадрат бөлүнгөн 2 экен. Эми ушул формуладан биз T'ны тапсак, T барабар тамыр астында 2D бөлүнгөн A болот. Барабар квадраттык тамырдын ичинде 2D бөлүү A'нын ордуна EU бөлүнгөн MD деген формуланы коебуз. Ушул формулага коюп эсептөөнү жүргүзөбүз. Анда T барабар квадраттык тамырдын ичинде 2MD квадрат бөлүү EU, квадраттык тамырдын сыртына D чыгат, D квадраттан. Тамырдын ичинде 2M бөлүнгөн E көбөйтүлгөн U. D 0,1 метрге барабар. Квадраттык тамырдын ичинде 2 көбөйтүлгөн 9,1 көбөйтүү 10⁻31 даражасындагы килограмм. Бөлүү 1,6 көбөйтүү 10⁻19 даражасындагы кулон көбөйтүү 440 вольт. Барабар квадраттык тамырдын ичинде 0,1025 көбөйтүү 10⁻12 даражасы калды. 10⁻12 даражасынан -6 даража чыгат. 10⁻6 даражасы барабар 1,6 көбөйтүү 10⁻9 даражасындагы секунда. Бул 1,6 наносекундага барабар. Жообу 1,6 наносекунда. Эми балдар, телевизордун киноскопунда аноддук ылдамдатуучу чыңалуу 16 киловольтко барабар. Ал эми аноддон экранга чейинки аралык 30 сантиметрди түзөт дейт. Бул аралыкта электрондор канча убакытта өтө алышат? Берилди. 16 киловольт 16.000 вольтко барабар. D барабар 30 сантиметр, ал 0,13 метрге барабар. T барабар суроо. Чыгаруу. A барабар E көбөйтүлгөн U деген формуланы алабыз. A барабар M квадрат бөлүнгөн 2. Электрондор кыймылга келгендеги кинетикалык энергиясы ушуга барабар.
Экөөнү барабарлайбыз. ЭУ барабар МВ квадрат бөлүнгөн 2. В барабар 2ЭУ бөлүнгөн М деген формула менен ылдамдыкты таап алабыз. Жогорку мындан мурунку мисалга окшош мисал болуп атат. Ылдамдыкты таап алып, В барабар Д бөлүнгөн Т деген формуладан Тны табабыз. Т барабар Д бөлүнгөн В. Мына ушул формулага коюп эсептөөнү жүргүзсөк, Д квадраттык тамырдын ичинде М бөлүнгөн 2ЭУ барабар 0,3 метр көбөйтү квадраттык тамырдын ичинде 9,1 көбөйтү 10⁻31 даражасындагы килограмм бөлү 2 көбөйтү электрондун заряды 1,6 көбөйтү 10⁻19 даражасындагы кулон көбөйтү У чыңалуу 1,6 көбөйтү 10⁴ даражасындагы вольт барабар 4 көбөйтүлгөн 10⁻9 даражасындагы секунда чыкты. Жообу 4 наносекунда. Андан кийин балдар, төмөнкү мисалды иштейле. Бул мисал суюктуктардагы электр тогу деген тема боюнча мисал. Алюминийди электролиттик жол менен алууда 5 вольт чыңалуу 40 килоампер ток күчү менен иштөөчү ванна пайдаланылат. Алюминийдин 1 тоннасын алуу үчүн канча убакыт кетет жана бул учурда кандай энергия сарпталат дейт. Металлдарды өндүрүп алууда жана тоо кен байлыктарынан металлдарды бөлүп алуу бул электролиз кубулушунун негизинде бөлүнүп алынат деп айтканбыз. Электролиз дегенибиз суюктуктар аркылуу электр тогу өткөндө заттардын электроддорго бөлүнүүсү электролиз кубулушу деп аталат. Эми карагыла балдар, бул электролит, электролиттин ичине 2 электродду салып, аны токтун булагына туташтырабыз. Бирин ток булагынын оң уюлуна, экинчи электродду терс уюлуна туташтырсак, электр тогу өтөт дагы электролиттеги заттар электроддорго бөлүнөт. Мына ушул бөлүнүүсү электролиз кубулушу деп аталат. Берилди У барабар 5 вольт, И барабар 40 килоампер, бул барабар 4 көбөйтүлгөн 10⁴ даражасындагы ампер. М барабар 1000 килограмм. К электрохимиялык эквивалент 0,1093 көбөйтү 10⁻6 даражасындагы килограмм бөлүнгөн кулон. Т барабар суроо жана А барабар суроо. Электролиз убагында электроддорго бөлүнүп чыккан заттын массасы М барабар К И көбөйтүлгөн Т деген формула бул Фарадейдин закону. М электролиз учурунда электроддорго бөлүнүп чыккан заттын массасы барабар К электрохимиялык эквивалент көбөйтү токтун күчү көбөйтү Т убакыт. Мына ушул формуладан Тны табабыз. Т барабар М бөлүнгөн К көбөйтүлгөн И. Т барабар 10⁻3 даражасындагы килограмм бөлү 0,1093 көбөйтү 10⁻6 даражасындагы килограмм бөлүнгөн кулон көбөйтү 4 көбөйтү 10⁴ даражасындагы ампер. Бөлчөктүн алымында килограмм менен бөлчөктүн бөлүмүндө килограмм кыскарат. Бөлчөктүн бөлүмүндө кулон көбөйтү ампер. Ампер кулон бөлүнгөн секунда. Бөлчөктүн алымында кулон менен кулон кыскарып кетет. Бөлчөктүн бөлүмүндөгү секунда бөлчөктүн алымына чыгат. Барабар 2,66 көбөйтү 10⁵ даражасындагы секунда чыкты. Муну минутага айландырсак, 4480 минута барабар 74,67 саат барабар 3,1 сутка. Убакытты таап алгандан кийин сарпталган энергияны А барабар У көбөйтүлгөн И көбөйтү Т деген формула менен чыгарабыз. Барабар 5 вольт көбөйтү 4 көбөйтүлгөн 10⁴ даражасындагы ампер көбөйтү 74,67 саат барабар 15 мегаватт саат. Жообу 15 мегаватт саат. Бул мисал менен биз электролиз кубулушун кайталап алдык балдар.
Эми төмөнкү суроого жооп берели. Металлдарда электр тогун ташып жүрүүчүлөр А. Протондор, Б. Терсиондор, В. Көзөнөкчөлөр, Г. Электрондор деген жооптун кайсынысы туура? Металлдарда электр тогун ташып жүрүүчүлөр электрондор деген жооп туура экен. Андан кийин кайсы учурда газдарда иондошуу кубулушу жүрөт? А. Газды ысытканда деген жооп туурабы? Же Б'сы газды муздатканда деген жооп туурабы? Кайсы учурда газдарда иондошуу кубулушу жүрөт? Газдардын иондошуусу газды ысытканда пайда болот экен балдар. Эми бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта биз силер менен ар кандай чөйрөдөгү электр тогу деген глава боюнча кайталоо жүргүзүп көнүгүүлөрдү иштедик балдар. Мына ушуну менен быйылкы окуу жылындагы 8 класстын курсу аяктады балдар. Көңүл бурганыңарга рахмат, саламатта калгыла.